Анан дагы кызмат акыңды айт, эмне сурасаң ошону берейин деди. Жакып ага: мен сага кандай кызмат кылганымды, менин убагымда малың кандай болуп калганын сен билесиң. Мага чейин сенин малың аз эле, азыр көп болуп калды. Мен келгенден тартып Теңир сага батасын берди. Эми мен качан өз үйүм үчүн иштейм деди. Ошондо Лабан: сага эмне берейин деди. Мага эч нерсе бербей эле кой. Менин айтканымды гана кылсаң, сенин койлоруңду кайрадан кайтарам. Мен бүгүн койлоруңдун баарын аралап чыгам. Сен андан темгили бар, тагы бар малдын баарын, кара койлорду, ошондой эле темгили бар, тагы бар эчкилерди бөлүп кой. Ушундай мал менин кызмат акым болсун. Кийин сен менин кызмат акымды көргөнү келгениңде, сага менин ордума адилеттигим айтып турсун. Мендеги темгили жок, тагы жок ар кандай эчкилер жана кара эмес койлор уурдалган болуп эсептелет деди Жакып. Жакшы болот, сен айткандай болсун деди Лабан. Ошентип Лабан ошол күнү бардык ала-була, тагы бар текелерди, темгили бар, тагы бар эчкилерди, бир аз агы бар эчки текелердин баарын, кара койлорду бөлүп алып, өзүнүн уулдарынын колуна өткөрүп берди. Анан ал өзү менен Жакыптын ортосуна 3 күн жол жүрчү аралыкты белгиледи. Жакып болсо Лабандын калган кой эчкилерин кайтарып калды. Жакып жаштал, бадам, чынар чырпыктарын алып, алардын кабыгын тилке-тилке кылып кесип, кесилген жерлерди агарта арчыды. Анан тилке салынган чыбыктарды суу куюлчу аштоолордун ичине мал алдына таштап койду. Ал жерге мал суу ичкени келчү. Анан ал жерге суу ичкени келип, чыбыктардын алдында уруктанышчу. Ошентип чыбыктардын алдында уруктанган малдан ала-була, темгили бар, тагы бар мал туулду. Ошондо Жакып козуларды бөлүп алып, малды Лабандын ала-була жана кара койлоруна каратып койду. Ал өз малын өзүнчө кармап, Лабандын малына кошчу эмес. Ар качан тыңыраак мал уруктанаарда, чыбыктардын алдында уруктансын үчүн Жакып чыбыктарды малдын алдына, аштоолордун ичине таштап койчу. Ал эми чабал мал уруктанаарда чыбыктарды таштачу эмес. Ошондуктан Лабанга чабал мал, Жакыпка тың мал тийип турду. Ошентип Жакып эң бай адам болду. Анын көптөгөн майда малы, күңдөрү, кулдары, төөлөрү, эшектери болгон. 31 бөлүм. Ошондо Жакып Лабандын уулдарынын мындай деген сөздөрүн укту. Жакып биздин атабыздын бардык нерсесин ээлеп алды. Ал ушул байлыктын баарын атабыздын мал мүлкүнөн жыйып алды. Жакып Лабандын жүзүн караса, ал аны мурдагыдай карабай калыптыр. Ошондо Теңир Жакыпка: ата-бабаларыңдын жерине, өзүңдүн мекениңе кайт. Мен сени менен боломун деди. Жакып киши жиберип, Рахел менен Леяны талаага, койлорунун жанына чакыртып алды. Жакып аларга: мен атаңардын мурдагыдай карабай калганын көрүп турам. Бирок атамдын Кудайы мени менен болду. Силер менин атаңарга бүт күчүм менен кызмат кылганымды билесиңер. Атаңар болсо мени алдап, кызмат акымды 10 жолу алмаштырды. Бирок анын мага жамандык кылуусуна Кудай жол берген жок. Ал мага: темгилдүү мал сенин кызмат акың болот дегенде, малдын баары темгил тууду. Ал эми сенин кызмат акыңа ала-була мал болот дегенде, малдын баары ала-була тууду. Ошентип Кудай малды атаңардан тартып алып мага берди. Бир жолу куут маалында түшүмдө кууган текелердин баары ала-була темгилдүү тактары бар текелер экенин көрдүм. Кудайдын периштеси түшүмдө мага: Жакып деди. Мен угуп жатам дедим. Ал мага: башыңды көтөрүп карачы, кууган текелердин баары ала-була темгилдүү тактары бар текелер. Анткени мен Лабандын сага эмне кылып жатканын көрүп турам. Мен сага Бейтелде келген Кудаймын. Ал жерде сен эстеликтин үстүнө зайтун майын коюп, ошол жерде мага убада бергенсиң. Эми ордуңан туруп, бул жерден чыгып, өз мекениңе кайт деди. Рахел менен Лея ага: атабыздын бизге бергидей энчи мурасы бар беле? Ал бизди бөтөн катары санайт, анткени ал бизди сатты, атүгүл күмүшүбүздү да жеп койду. Кудай атабыздан тартып алган байлыктын баары биздики, жана биздин балдардыкы. Ошондуктан Кудай сага айткандын бардыгын кыл дешти.